Алейкум биздин каналдын көрөрмандары. Биз бүгүн келдик Бишкек шаары рабочий городок. Белгилүү бир дареке. Биздин бул жакта ишкер агабыз күтүп жатат. Ага, assalamu алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Денсаулыктарыңыз? Иштер болуп атат. Агам бизди чакырганда көп болуп калды. Башында эле айтып кетейин, бул чыгарылышты устазым, учитель тез кабар агам тартып кеткен. Атакул ака. Агам мени деле чакырды эле, мен деле келип коерейин эми. Bunga çeyin bunu gördü. Men dagı bir kıskaça kılıp düşündürüp keteyim, he? Bu drybilkaları jasadık. Kanday türlerini jasadık oşonda? Manalar var. Aha. Ular çöp, cem, barın maydalaydı. Bu 3 в 1 boşonda? Ha, 3 в 1. Çöp, cem. Ha, cemde barın maydalaydı. Cemden barın maydalaydı. Jugörü, barın maydalaydı. arpa, buğday, barın maydalaydı. Andan keyingisi? Bu tolka çöp maydalaydı. Bu tolka çöp maydalaydı. Tolka çöp maydalaydı. Aha, andan keyingisi? Bular da şu var. 3 в 1 mı aldı, he? Var. Aha, 3 в 1, 2 в 1 bolup katken adaş otam ben. Bunun şu üstü eski oşol kir maşinadan, kir жуугуч, стиральный машинадан жасалган. Bu jağı bugün kırır. Bu da arpan salıp koyat. Bul jana açası? Ha, gerektүүsүн ушул жанынан салып турабыз мына. Салып турат берен жүгөр. Aha, ачып чагып коюңуз бир жолу. Ha, бул жака бул жамашка да кылып коебузбу, керек болсо. Азыр bunun баарын бир сыра çöptü чыгарып, жүгөрүнү салып көрөбүз, текшерип кандай майдалайт. Моторун айтып кетсеңиз, моторун. Motoru 7,5 kW. 3,5 ming оборот. 3,5 миң оборот, жаңы мотор, бушун эмес бул. Жаңы мотор койгон. Күлчөтүлөр жасалган. Бар даяр. Даяр, бул автоматы бар. Автомат койгон. Bunun için açıp bir tanıştırыңыз эми. Жанагы китайский аппараттан bunun айырмасын бизге түшүндүрүп бериңиз. Китайский аппаратты алганыңыз жакшыбы, же сизден заказ алганыңыз жакшыбы? Шунун айырмасын түшүндүрүп берсеңиз жакшы болот. O rısor koyulgan bir yere. Risor koyulgan, emnenin risoru? Bizden Moskvичтин risoru koyulат. Ona bıçağı var. Şu baylanıp talkalaydı, he, bari? Bari maydalaydı bir kasalgandan. Jugör koyulganda ona setkasını koyat. Jugör salganda bunu buyaka koyabız. Чтобы jugörü ошол бойдон чыгып кетпестиги үчүн, э? Майдалап чыгарат да. То есть şu setkага batkаны нары чыгат, батпаганы кайра сол жерде дагы талкалана берет дальше. Түшүнүктүү бuyагы. Бул жагы арпаныкы бул. Бул арпанын сеткасы. Майдараак сетка. Керектүү setkаны коюп эле. Майдалган арпага майдараак коюлат. Тарта берет экенбиз, э? Чөп салганда. Чөп салганда. Алып салат. Чөптө жөн өзү эле чыгат, э? Сетканы коюп салат. Çöptü kantay razmeri talkalap berет bir görsem. Buyakta mına maydalangаны бар экен мына. Азыр дагы көрөбүз жигиттер. Майдалап көргөзүп бересиз бага. Бул кандай материалдан жасадыңыз эми? Ушуну айтыңыз. Жана кытайский сынып калат, бузулуп калат, андай болот, момундай болот деген сөздөрдү көп угуп атабыз. Мотор китайский мында. Мотор китайский бирок. Калаган темирлери бул тройка мына булар. Тройка листтен жасалган, э? Бул диаметри 500. 500. Калыңдыгы 3 мм. 3 миллиметрден болгон. Boyu 40 сантиметр. Анан азыр ага момундай болуп атат да. Мен жанагы сарай королорду көп тартып жүрөм да. Анан ошо кородо иштеген чабандын же ошо үйдүн ээсинин үстү башы дайым чаң болуп жүрөт да. Ошол жем тарткандан кийин. Мына проблема каякта. Ошол бул дробилкалар кандай? Чаңыбы, чаңбайбы? Ошону айтыңыз. Бул деле чаңдайт. Бул деле чаңдайт, э? Баары эле чаңдайт. Чаңы чыгат. Азыраак чаңы чыгат. Макул ана. Эми бул чаңгаганы бул жактан чаңыйт да, жагандай. Бул жагынан чыгат, чаңы. Бул жагынан чыгат. Бул жака бир кайсытыр бирдеке коюп турбак окшогон. Анан капсап кийгизип бирдеке кийгизип койсок болот да. Жок, кийгизип туруп анан илип коет, иле турган эмелери бар. Атайын бар бул жерде. Бияка мыктары мыкка окшоп жасалган. Жок, кийгизип илип коет. Бунусун түшүндүк. Андан кийинкисин көрсөтүңүз. Бул только чөптү майдалайт бул. Только чөп майдалайт. Бул азыркы эле система-ичи. Барлы бир. Бул жерде ачылып жабыла турган эчтекеси жок, мына баары ачык. Бияктан отту салабыз. Биягынан атып чыгат от, э? Салганда эле майдалап чыгарат. Бунун немеси канча? Моторун мотор 5,5 киловатт. 5,5 киловатт. 3000 оборот, э? Бул деле могу турба, ошол эле могу эки окшош. Барлы бирдей. Барлы бирдей. Диаметрлери барлы бирдей. Эми ушул экөөбү же дагы барбы? Дагы башка түрлөрүнөн барбы? Жок, ошондой эле. Бул эмне бул? Башкачараак болуп турат. Азырат берет аны. Бүтөлөк алып. Бул бүтөлөк деңиз. Бул жанагы сотомака деп коет бизде. Мардеги менен жүгөрүнү укалап берет, э? Азырат берет. Ажыратып берет.
Бул буюрса бүтсө, чакырсаңыз, бундагы бир иштетип көрсөтсөңүз, бундагы бир тартып реклама кылып берели, Аха. Бул шунун башын айтып коюңузчу, ушул жакшы болуп, краскалап, жакшы товарный видке келгенден кийин канча сом болот ушул? 22 миң сом болот. 22 миң сом болот, Жакшы. Моторун айтып коюңуз, моторун. Мотору булар 4 киловатт. 4 киловатт. 1400 оборот. 1400 оборот. Эгер заказ кылса, башка күчтүүрөөк мотор коюп бере бересиз да, бир аз кымбатыраак кылып. Коюп беребиз, Аны айтып десе, ушундайраак, жакшыраак кылып бер, бизге күчтүүрөөк болсун десе, батыраак чыгарсын десе. Ошондо бул бир престе канчада чыгарып калат? 3 минутка чейин чыгарат. 3 мүнөттө мына жигиттер, убакыт экономия, өзү аз жашап атат азында. 3 мүнөттө 3 минутка чейин. анан жүгөрүнүчү кандай болуп калат? Жүгөрү 50 килограммды 15 минутка чейин майдалайт. 50 килограммды 15 мүнөттө майдалап коет, Жигиттер, мен ушул дробилканы көрүп бир идея келди мына. Акчасы канча сом, шуну айтып коюңуз? Бул 20 миң сом. Бул 20 миң сом мына. Чөп, 16 миң. мына 2 в 1 20 миң сом, наркы 16 миң сом, Бул ушу 20 миң сомго ушуну алсаңыз айылда. Мына кыш бекерчилик башка бир немелерди үйгө коюп койсоңуз, айыл жеринде колу кошуна ал бул алыска тегирменге бир жактарга барып келбейт. Колу кошуна сизге алып чыгат, бир кап жүгөрүсүн. Сиз аны кызмат акыңызды алып туруп майдалап берип коерсиз. Бул 20 миң сом, мен ойлойм, бат эле өзүн актайт бул. Сизге бул бекерге калат ошондо. Келесиз, колу кошуна чыккан болсо 10-15 мүнөт убактыңызды бөлүп, адыра кылып, майдалап, талкан кылып бересиз. Өзүңүздүн тоогуңузга же башка бир мал салга жем бекер дагы чыгып турушу мүмкүн, Ушундай варианттар дагы мага келип турат оюма. Андан кийинки салып көрсөтөлү эми, Так, баштайбыз биз эмнеден? Жүгөрүн тартайбы эле. Жүгөрүн тартайлы. Кана, мына мардеги менен сеткасын коебуз. сеткасын, жүгөрүнүн сеткасын коебуз мына. Коюп туруп. Жүгөрүнүн укуланганында эле 3 сетканы коебуз, Капты кийгизебиз мына. Атайын чоң кап жасап коебуз үйгө, ошондой. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мен ушундай сарайлардан көргөм. Бул жагын турба улап туруп, экинчи комнатага чыгарып койсоңуз дагы өтө жакшы болот. Экинчи кошуна комнатага чыгарып коесуз. Ошол иштеген кишиге, жумушчуга өтө ыңгайлуу, таза, чаңдан дем албай жакшы иштейт. Мотор жүрүп турат мына. Токтоп турайын. Кеп түшкөндөн кийин, тау түшкөндөн кийин бул жактан чыкканын көрөбүз азыр, байкап. Буну бияка монтип алып коет экенбиз, жамбашка. Аяка эч немеси жок экен. Кийин ону кайра керектүү немеде коюп алып берет экенбиз. Кана ачыңчы. Көрөлүчү жүгөрүнү кандай майдалады экен. Адыра деп коет. Түндүк жакта бизде макашак деп коет. Мына жигиттер. Аябай сонун. Бул майда майдалайт экен булай. Майда. Ундан эле мындай акыркы сорт унга окшотуп эле коюптур бул. Өтө жакшы. Ичин бир көрөлүчү ичин. Мына жигиттер мына. Мына окшон анча-мынча чекесинде немелери калып калат экен. Мардектин калдыктары. Андан кийинкисин арпаны салып көрөлү. Сетканы, арпанын сеткасын коебуз. Сетканы алмаштырабыз мына. Сетканы дагы бул түшүп кетпеш үчүн, чыгып кетпеш үчүн немеси бар. Кармап тура турган. Пауза кылып турайын мен. Зеригелүү болуп кетпесин видео силерге. Так, капты бошоттук биз. Салабыз эми арпаны. Арпаны көрөлү эми.
тоңото. Атайын тоқтатпай тартып тұрайын жігіттер, бұл ешкім ойлабасын, бұлар пауза қылып тұрып, бұл жаққа башқа жақтан шығып келген адыраны сал қойды деп ойлап отыру үшін бұны пауза қылбай тартып тұрайын. Бұл включатель Дастамырда бияққа жөнінде жауышып тұрған, бұл барғанда дуалға же башқа бір жерге жақшылап орнатылып аталып. Бұл жерде жөнінде жерде жатпасын деп. Бір жарым тәуір албасын деп еліп қойғанбыз. Дастамырда ашыңызшы. İçin görölü. Başında kolunuz kalып көрсөтүп коңуз сизге. Атайын пауза кылбай турдум. Мына жигиттер мына. Ундан эле бир аз акыркы сорт ун. Бол Дастамырда алыңыз. Çöp салайлы, çöp. Теге мына. Кезек çöpкө келди, çöp салып көрөлүм. Aç, тазалап беребиз için. Çöptü jönlötүп калабыз мына. Aç şöyle. Araktan taktırıyoruz bakalım. Çöptün maydalanganын bir байкагыла. Өтө майда мына. Өтө майда. Байланып жатат бул жакта. Болгон мурда кандай мына. Өзү мурда болгон кандай. Чыккандан кийин кандай болду мынакей. Салыштырып көргүлө. Дастамырда эми бунун баларын айттык, Дагы бир сыйра кайталап коебуз. Бул 16 000. Бул 20 000, 20 000. Бул эгер бүтсө болот, буюрса дагы заказдар болсо көп жасайбыз мындан дагы. Бул канча эле? 22 000 сом. 22 000 сом болот. Эми ушундан дагы башка бир дагы нерселер жасайбызбы? Буюрса заказдар кайсы нерсеге спрос болсо, ошону жасай беребиз, аракет кылып. Бага карап, бери карап коңуз. Эми азыр бул Бишкекте. Чүй область баарына жакын эле, эми алып кете берет өздөрү. Ама башка жактан сурап калсак кантебиз? Салып жөнөтөсү, доставкасын, акысын төлөйт. Салып бересиз, Нарындан, Көлдөн, башка Таластан, кошуна областтардан. Алар салып беребиз, келишим бар да, ошол алып барып берген адамдан зависит этем, канчадан алып барып берет. Эми мага ушундай бир ой келди, Дастамырза. Мына Кытайлардын товары бизге жетпей атпайбы? Эми биз дагы ушуну кантсек бир жакшы бир витке алып келип, өзү вити жакшы болуп турат мында. Ушу магазиндерге кантип чыгарсак болот ушуну? Полностью Кыргызстан боюнча жок дегенде, кошуна мамлекеттерге экспорт кылбасак деле, ошондойго бир өнөсөбүз деген ойлор барбы, кандай дейсиз? Буюрса болот. Буюрса ошондой да кылабыз, Буюрса мына агро магазиндерде Дастамырзанын ошо күнөргө Кудайым жеткизсин. Дастамырзанын ушундай болгон дробилкаларын көрүп калайлы, бир эмблемаларды чыгарсаңыз, бир Кудай кааласа бир атайын бир печаттары менен темирге бир ушул Дастамырзанын жасаган дробилкалар деп, Кудай кааласа биздин чарбагер агалар сатып алат деген ойдобуз. Дастамырза анда иштерге ийгилик. Бар болуңуз, тынч болуңуз. Дагы сизге окшогон ишкерлер бизде көп болсун, биз сизге келип тартып турайлы. Өнүгө өсө берели. Мада буюрса мына жазабыз да bunga. Mada in Кыргызстан деп жазабыз, Тынч болуңуз, бар болуңуз. Кол берип коюңуз.